оор жүгү менен келди. Келди башан токтоту дагы бул жака качып жүрүп кетти. Ким атын ким? Тиешелүү айып салып анан босотулмакчы. Пустой болсо дагы, бош болсо дагы, груженный болсо дагы кириш керек. Мындай тараза аркылуу өтүңүз деп турат. Ага адамдар нарушение кылганыңыздан кийин инспектор тосууда сизде. Дагы бул жака кириңиз дейт. Экөө тең машина жоксуз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге тагы, чоң рахмат. Бүгүнкү күнү өлкө боюнча бир топ жолдор салынып жатат. Мына биз турган жер Бишкек-Кара-Балта жолу. Бул жолдун сапаты албетте экинчи маселе, бирок ошол эле учурда салынып жаткан жолдордун сапатын сактоодо биздин айдоочулардын жоопкерчилиги абдан чоң. Айтайын дегенибиз мына ушундай оор жүк ташуучу автоунаалар өзүнө белгиленген салмактан ашыкча жүк таап алгандар мына ушундай жолдордун мөөнөтүнөн мурда талкаланышына себеп болот. Ошондуктан бүгүнкү биздин чыгарылышыбыз ушул тараза көзөмөлүнөн жолду сактап калуу боюнча колунан келишинче аракет кылып иштеп жаткан каарманыбыз болмокчу. Саламатсыздарбы? Эфирде Эмгек жолу программасы. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. İşiniz болсун. Болсун. Биз келип калдык сүйлөшкөн боюнча. Мейли келиңиз. Кирсек, уруксатпы? Уруксат киріңиз. Кандайсыздар, иштериңиз Жакшы, Кудай деп. İşiniz болсун. Баштап алдык. Биз ошол Азия ТВдан Эмгек жолу деп сизди министрликтен сунушташты. Сизде тажрыйба мол экен. Ошондуктан сизди бир аз убара кылабыз. Мейли. Кечирим сурайм ал үчүн алдын ала. Эми дароо эле азыр сиз иштеп атыпсыз, ишиңизге тоскоолдук жаратпай, эгер мүмкүн болсо азыр кылып аткан ишиңиз боюнча чогуу эле. Эме кылалы, баштай берели. Азыр бул жакта компьютер техникалар турат. Эмне иш кылып атасыз? Тигил жактан сырттан кирген машиналар бияктан көрүнөт, канча жүк менен келет. Бул биздин ASTK деп коет, бул ASTK программасы. Ушул программага сырттан машина киргенде эле бул жака автоматически бул жака келип түшөт. Бул жакта мына остор көрүнөт да, мына биринчи осу 66 тонна 500 депчи. Анан общий салмагы чыгат бул жерден. Анан эгер мына жерден салмагы көбүрөөк болуп кала турган болсо, анан мына жерден кызарып чыгат, уже нарушение. Биз аны азыр биз багы 454 токтом негизинде 181 статьянын негизинде биз 17.500 сом штраф жазабыз. Азыр бул келген бул биздин айдоочубузда нарушениясы жок, даже жүгү жетпейт экен. Азыр шоферлорубуздун көпчүлүгү эле түшүнүп калышты. Биздин жолду сактаганга шоферлор өздөрү дагы кызыктар болуп салым кошо башташты да. Шоферлор наоборот бизге жардам берип калышты. Баягы өздөрүнүн стоянкаларында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышыптыр. Перегруз жүктөбөгүлө жолду сакташыбыз керек депчи. Туура ошондойбу? Анан эми азыр элдердин бардыгы эле ушу азыр биздин мамлекетибиз өнүгүп аткан убакта шоферлорубуз дагы биздин бардыгыбыз дагы чоң салым кошуп атабыз. Себеби жол салыш азыр өтө кыйын. Жолду салган жолдорду өзүнүн мөөнөтүнө чейин биз сакташыбыз керек. Сактаган жолдор өзүнүн мөөнөтүнөн дагы узакка иштеш керек да. Шоферлор бар, анча-мынча шоферлорубуз бар, качат. Перегруз бар машиналар качып, анан барган документтерин бербейт. Ар кандай телефон чалууларды телефон менен сүйлөштүрөт, ушулар көп болот да бизде. Бирок алып келип биз штраф жазабыз. Ошондойлор дагычы. Мүмкүн болсо, сизден мен сурагым келип атат. Бул жакка бир кесиптешиңиз болсо туруп турса, биз сыртка чыгып эме кылбайлыкпы? Могул боюнча дагы бул жакта камера бар экен, бул онлайн да? Бул сырттагы машина тияктан келип атканы, бул жерге стоянкага келгени, могул жерден өткөндөрү, могул жерге түшкөндөрү, анан биз ушул жерде камера тартып турат. Бул биздин камерабыз базада, министерстводо дагы бар, өзү начальствобузда дагы бар. 3 жерден көрүп турушат, тияктан дагычы. Онлайн эч кандай мындай биздин басканыбыз бардыгы тартылып турат да.
Эми анда бул жакка кесиптешиңизди коюп кое турсаңыз, биз сыртка чыгып машиналерди кандай эме кылабыз, ошону бир карап чыгалы. Азыр жана мен айдоочудан сурап атканыңызды угуп калдым да. Шаймандарыңыз барбы депчи. Ошондон бери карайсыздарбы? Эскертүүлөрдү беришибиз керек да. Себеби азыр жолдордо жанакындай галолед муз болуп калган убактарда булар эч кандай тоскоолдуксуз, бири-бирине тоскоолдуксуз жаратпай чыгып кетиш керек. Ошон үчүн биз бар дөңгөлөктөрүнө септерин, күрөктөрүн биз карап, анан жесткий тростон менен карап беребиз да. Эскертебиз. Кээде жаңы шоферлор бар, алар түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошого эскертүү беребиз, анан сатып алып анан дальше кетишет. Эгерде жок болуп калган шартта турган болсо биз эскертүү беребиз, сөзсүз сатып алалы депчи. Эми сиздин буга чейинки бир аз токтолгум келип атат да. Канча жыл болду бул жакта иштеп атканыңызга, деги эле бул жакка келип калышыңызга эмне себеп болду? Мен бул жакка келип калганымдын себеби мен ушу жол сакташ, ушу жол боюнча мен бул негизинен Ошко, Бишкекке көп келчүмүн да. Ошол убакта бакыл жолдо бузулган жолдорду көрүп, анан мен ушу жолго иштегенге мен өзүм кызыктар болуп, өзүм келип иштегенмин да. Иштегениме негизинен 14 жыл болду. Өзүнөн ашыкча жүктөп алган болсо, мисалы жүк болсо балким түшүрүп каласыздар, э? Кандай дальше андан кийинки кадам кандай болот? Эгер кокуса жанагы темир, алар эми кестиргенге болбойт, бензиндерге дагы алганга болбойт да. Токтотобуз ушул жерден эле. Токтотобуз дагы алар жүктөбөйт. Алар эгер ошондо оор жүктөгөн бензовозтор болуп турган болсо, калибровкаларын өздөрү кичинертет, кыскартып, кичиртип анан жүктөшөт. Андай немелер жок, уже катталбай калган. Эгер арматуралар, жанагы лестер болуп калат, аларды эми кескенге болбойт. Ушул жерден токтотобуз да түшүртөбүз, могу жерден түшүртүп, кранга менен алып келишип алып кетишет. Азыр могул жактан бул чоң машина келип атат, могу темирден өткөндө бул жакка көргөзөт, канча биринчи дөңгөлөк өттү, сразу бияктан биздин АЭС программабызга түшөт. Эки өттү. Экинчи өттү, үчүнчүсү өттү. Булар да түшүп турат, баардыгы автоматически бияка түшүп калат. Негизги бир күндүк ишиңиз ушул жакта эле өтөт да? Же мындай эки жак тигил жак? Эртең менен ушул жерге саат 9-та келебиз. Эртең менен саат 9-та келип, ушул жерден смена алабыз. Смена алып туруп эртеңки саат 9-га чейин ушул жерде биз күнү-түн иштейбиз. Ошондо бир күн иштеп, бир күн бош болосуздар. Бир күн иштейт, 3 күн бош болобуз да. Бир күн иштеп, 3 күн бош болосуздар. Аркы бетинде да бар экен да? Ал жакта дагы бар. Бул уюктан келеткан жакты. Ал жакта эле ушуну так эле ушундай. Ушундай, Ал жакта да балдарыбыз бар. Анда ошол жакка барып да бир сыра таанышып келбейлик макул десеңиз, Барып келелик, Эми агай жолдо катар убакытты жөн кетирбей, мен сизди жеке боюнча суроо берген келип атат. Үй бүлөдө канча уул кыз тарбияладыңыз? 2 уул, 2 кызым бар. Үй бүлөлүүмүн. Бул ар бир жаран, биздин Кыргызстандын жарандары үй бүлөсүн патриоттукка тарбиялаш керек. Мекен үчүн, эл үчүн кызмат кыл деп тарбиялаш керек да. Ошон үчүн мен өзү да балдарымы ошентип тарбиялайм. Ошо мекенге кызмат кыла, элге кызмат кылгыла депчи. Азыр биздин мамлекетибиз өнүгүү жолуна түшкөндөн кийин биз баардыгыбыз өнүгүшүбүз керек да. Кудай буюрса, келечекте ошол эл үчүн, мекен үчүн кызмат кылдырабыз, ошого тарбиялайбыз. Бул жумуштун эми ар бир жумуштун өзүнүн түйшүгү болот эмеспи? Анан бул жумушта көп жылдан бери иштейт экенсиз, ошо кыйынчылык учурлар болду беле? Ар кандай кыйынчылыктар болот. Себеби туура иштеп аткан убакта деле мындай бир тоскоолдуктар болот. Азыр биздин мына директорлорубуз, чоңдорубуздун баардыгы азыр ушул жол сактаганга аябай мамлекеттин өнүгүшүнө чоң бизден дагы алар да кызыктар. Себеби бизге талапты жакшы коюшат. Ушул жол сактагыла, силердин милдетиңер жол сактай турган, жол сакташыңар керек депчи. Жана биз негизги милдет жол сакташ керек. Бул жолду сакташ негизинен өтө оор. Машиналер качат, оор жүктү алып кетип калышат. Баргандан кийин документтерин беришпейт. Анан ал жакка чалат, бул жакка чалат, анан документтерин машинанын өзү култалып туруп качып кетип калышат. Ушундай нерсе болот. Анан ошондой моменттерде анан биз обязательно 02-ге чалабыз. 02-ге чалып, алар келип жардам беришип, анан жанакыл машинаны алып келип штраф жазганда андай болуп турат бат-баттан эле.
Жакшы иштеген балдар бар. Мамлекетин сүйгөн, ушундай бир жолго ушундай ынтызар балдар бар да. Анан ушу балдардын көпчүлүгү ушул үй ала элек балдар бар. Үйлөрү жок, квартирада турган балдар бар. Жумуштан сырткары, мисалы азыр менде иштеп аткан Мырзаканов деген жигит бар, азыр иштеп аткан жигит. Жумуштан сырткары такси айтат постоянно. Такси менен иштейт. Стройкада иштейт балдар. Баягындай күзүндө баягы немеде дыйканчылык баштаган убакта поляга чыгып иштейт. Экинчи постка келди окшойт, а? Экинчи постка келдик. Эми агай жаңы эле айтып өтпөдүңүзбү? Ар кандай жанагындай убакыттар болот, кээ бирөө жанагынтип бекитип алат, кээ бирөө качып кетет депчи. Ошондо бир эсиңизде калган бир окуя барбы? Балким жана сиз айткандай машинесин бекитип алып ачпай койгон жосо, машинесин сап качып кеткен, эсиңизде калган. Андайлар бар. Биз эми көпчүлүгү эле баягындай оор жүк салып алып качып токтобой. Себеби токтобой качат дагы анан бир көчөгө кирип алып туруп машинесин бекитип алып эле моментально качып кетип калышат ошол жерде. Таппай калабыз, анан кыйлага чейин күтөбүз. Анан эртең мененге чейин карап туруп кармайбыз. Себеби аларда нарушение бар да, алар эгер кете турган болсо, жолду дана талкалай турган машиналар да. Анан биз ошону узатпай эле кармап, алып келип иштеп жаткандарыбыз бар. Мына жерде знак турат. Ошол знакта мынандай чоң машинелер түз өткөнгө уруксат эмес депчи, через весовой өт депчи, через тараза өт деп. Ошода азыр прямо өтүп кетишет да. Азыр мына машиналарды карайбыз, азыр киреби кирбейби көрөбүз мына. Бул кирип атат мына. Пустой болсо дагы, бош болсо дагы, груженный болсо дагы кириш керек. Мына могул кирбей бардат, азыр кандай азыр документтерди алабыз. Азыр веске киргизебиз. Эгер кокустан керегибиз болсо, кайерден келсе ошол жерге чейин иштеп жазабыз. Жүрүңүз, чогуу мына. Менимче бул кириш керек болчу. Жол белги турат. Жол белги турат. Эгер жүк жок болгон күнү дагы. Жүк жок болсо дагы кириш керек. Ассаламу алейкум. Атыңыз ким? Казбек. Мен главный инспектор. Мына меники. Сиз тех паспортуңузду, праваңызды, жүктү накладойн беришиңиз керек азыр. Негизи ошо мен билгенден менин жүгүм жеңил эле деп түзөтүп кеткендер көп кездешсе керек, Бул накладой экен, Жүк жеңил эле. Жүрүңүз тияк. Мени караңыз, жүрүңүз. Өткөнүз. Тиеде знак турат да, аны знакты көрдүң сенчи? Знакты көрдүңүз дагы, анан грузовой машина түз кеткенге болбойт деген турат. Мындай тараза аркылуу өтүңүз деп турат. Ага адамдар нарушение кылганыңыздан кийин инспектор тосуп атат сизди. Дагы бул жака кириңиз дейт. Экөө тең баш ийген жоксуз. Знакка да баш ийген жоксуз, инспекторго да баш ийген жоксуз. Кайдаңыз? Документтер турабыз. Менде сизге иштеп жазып беребиз. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу оор жүк ташыган унаанын айдоочулары, сиздер мына ар бир жол белгиге терең көңүл бурбасаңыздар, жөндөн-жөн мына ушундай айыпка жыгылып калышыңыздар толук мүмкүн. Ошондуктан мына Бишкектин эки тарабында тең кире беришинде ушундай атайын коюлган жайлар бар. Ошол жерден жакшынакай келип өзүңүздөрдүн машинаңыздарды жүктү текшертип, анан жолуңуздарды улай берсеңиздер, чөнтөгүңүздөргө дагы анан ушул эле коюлган жол белгилерине баш ийген болуп эсептелесиз. Арстан да азыр мына таш жүктөргө машина артка кайрылды. Таразага тартасыңар, ашча жүк болсо штраф толук оформить этилет. Жаңы эле жол белгисине баш ийбей кеткен унааны тиги тарапка жөнөттүк. Ошол жакка барып, тиешелүү айыппул салуу үчүн агай менен чогуу жөнөйлү ошол жакка. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Келиңиз, рахмат. Тиги жактан 752 номерлі жоор жүк ташуучуна атайын ченечү веске кирбей өтүп кеткени боюнча маалымат келип түштү. Мына биз аркасынан келдик. Келсек ошол жерде токтоп туруптур азыр инспектор менен чогуу. Эме кылмалы.
Жанакыл биз айткандай да мына машиналар оор жүгү менен келди. Келди машинаны токтоту дагы азыр бул жака качып кирип кетти. Себеби буларда перегруз бар. Себеби булар жолду талкалаганга аябай чоңдон чоң ушул машина күнөөлүү да. Жүктү көрүңүздөр мына аябай чоң оор жүк мына бул. 650-700 км жолго жарака кетип кетет да ушулар. Анан биз көбүнчө ушундайлар менен аракет кылып, ушундайларды биз токтотконго аракет кылып жүрөбүз. Жол сакташыбыз керек да турабыз. Жол сактаганга силер да жардам беришиңер керек. Азыр сен 2-жи линия менен качып кетип атасың. Бул жолдон качкан, перегруз жүктөп качкан, бул мекенге кол салганга барабар. Бул жол сакташ мен үчүн мекени сактаганга барабар да. Анан эми качып кетип атасың ба темирлериң менен. Качкан жокмун дейм мен. 2-жи линия менен кетип атпайсыңбы? Видеоң бар сенин ошол жердеги камера бар. Мен телефондо эме болуп ала кысып ойлонуп өтүп турмун. Ар бир ыздака баш ийген, ар бир шофурдун милдети. Тоскон жок. Сен тоспойт. Жол белгиге баш ийишиң керек. Бул автоунаанын айдоочусу артынан келгенде өзүн алгач жашырып кутулуп кетүүнүн аракетин көрдү эле, бирок биздин каармандын иш тажрыйбалуулугун пайдаланып жеринде кармап азыр айып тиешелүү айып салып анан бошотулмак. Biz birinci 181 statiyanın birinci части менен жазабыз штраф 17.500 сом. Сиздики 17.500 сом штраф жазылды. Аны төлөйсүз 2 айдын мөөнөтүнүн ичинде. 2394 сомду азыр төлөйсүз. Барастагы бул сиз Бишкек менен ушул жердин аралыгындагы кетирген ушерпиңиз 2394 сом акчаны азыр барып туруп банкоматка барасыз. Могул штырынкот банктан төлөсө болот да. Жок, банктан болбойт. Мына штырынкот терсеңиз, сиздин данныйларыңыз чыгат дагы, ошол жерде акчаңызды төлөп, анан квитанциясын бизге алып келесиз. Анан кетиребиз. Кантип барып төлөйм автомат? Ошол жерде качпаш керек. Жок, бул жерден. Качпаш керек. Качпаш керек. Жокмун деп ойлонуп өтүп турмун, келдим го. Эми ойлонгон, ана качты деген бизде знак жок да. Бул кызматтыгына го, Кызматтыгына. Бул ушул постко берилген Мен ушул постко себеби ушул жерде машиналар көп качкандыгына байланыштуу, анан ушул машинаны бизге бекитип берген биздин директорубуз. Анан ушул машинаны биз менен кубалап, жанакы качкан машиналарды. Анан ушул менен биз ушу жолго чоң кызмат кылдырабыз бул машина. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана тиешелүү жетекчилер, биз бүгүнкү эмгек жол программасында каарманыбыз менен мына ушул машина менен жол эрежесин жанагы жол белгисине баш ийбей качып кеткендердин аркасынан барып кайра алып келип мына бул жактан тийиштүү протоколдорун түзүп беришти. Биздин айтайын дегенибиз мына ушул машинени абалы жакшыраак машинеге алмаштырып алса, кызматкерлердин ишине бир топ жеңилдиктер болчу экен. Мынакей ага эртеден бери ишиңизди күбө болдук. Аябай чындап келгенде мен үчүн аябай оор жумуш экен бул, бирок ошо канча жылдан бери ошо оорлугуна карабай талкпай эмгектенип келатсыз. Негизи сиз өзүңүз бул жумуштан тышкары бош убакытта немен алек болосуз? Бизде жумуш эми 24 саат оор болот. Ушу оор өзүнүн службабызды аткарып, мекенчилик иш кылып, андан кийин жумуштан сырткары үй бүлөбүзгө көңүл бурабыз. Андан сырткары спорт менен заниматься этем. Спортко багыл. Ар бир адам ден соолугу чың болуп, өзүнүн ден соолугун караган болсо, себеби үй бүлөсү жакшы болот. Себеби үй бүлө жакшы болсо, мамлекет жакшы болот. Ошон үчүн мен көп жаштарды спортко үндөйм. Мени менен көп балдар заниматься этет. Көп балдар багында туура тамактануу боюнча, башка боюнча менен көп суроолорду берет. Аларга жооп берип, балдарды чогуу алып келип, занимация этип, анан бош болгондо тоголуп чыгып чуркайбыз, сергек жашоону кылабыз. Ошон үчүн аял дебей, кыз дебей баардыгы ден соолугун карап, туура тамактанып, спорт менен заниматься этсе, ден соолугу да жакшы болот, үй бүлөсү да жакшы болот.
Ошол мамлекетке кошкон салымы эң чоң салым ошол ден соолук. Ден соолукту дагы таза болсо, азыр эми ооругандар көп болуп атат эми. Ошого байланыштуу туура тамактанып жүрсө, бул элибизге, журтубузга дагы жакшы болот, адамдын өзүнө да жакшы болот да. Ошон үчүн мен баардык жаштарды айтып кетем, жаштар менен адамдарды спорт менен заниматься этип туура тамактанганга. Спорт жумушуңузга да аябай пайдасын. Жумушумга көп пайдасы тиет. Спортчу көпчүлүгү эми тамаша эретте көпчүлүгү баягындай чечилиңи istейт, мушташабы istейт, сизди ушинтип урабы istейт. Андайлар болот эми, болуп турат. Эми аларды туура түшүнөбүз. Биздин эмгегибизди баалап ушинтип атасыңар, келип тартып чагылдырып. Көп мамлекеттерге караганда азыр өнүгүү жолуна түштү. Жолдорду даже мына биздин президентибиз, мына биздин урматтуу Кабибек Ташиев жолду токойлор, тоолорго чейин жол салгыла деп атат. Эми бул жол салган бул жакшы нерсе да. Жолду сактаган да бул эң ыйык жол сактаган, бул мекенди сактагандан дагы чоң кызмат. Эмгек жолу программасынын бүгүнкү каарманы аркылуу биздин жолдордун сакталышы боюнча азын-алок кеп кылдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Эмгек жолу программабыз аягына келип жетти. Кийинки эфирлерден жолугучакты. Сак саламатта туруңуздар.